Баарыбызга белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын негизинде Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 2025 жылдын 18 февралындагы 6 тескемесин аткаруу максатында Жалал Абад шаарынын аймагында айлана чөйрөнү архитектуралык талаптарга ылайык көрктөндүрүү, жашылдандыруу жана санитардык абалын жакшыртуу максатында 3 айлык ишембилик өткөрүүнү уюштурууга чыгарылган буйруктун негизинде бүгүн сиздер менен жыйналып отурабыз. Бардык мекеме ишканаларга тийиштүү участоктор, тийиштүү көчөлөр бөлүнүп берилди. Ар бир мекеме ишканалардын айланасын тазалап иретке келтирүү, гүлдөрдү бак отургузуу жана бөлүнгөн аймактагы арыктарды тазалоо, бактарактарды бутоо, актоо, чөптөрдү тазалоо, темир тосмолорду сырдоо, имараттардын ички, сырткы көрүнүштөрүн актоо, сырдоо иштерин жүргүзүү менен аткарылышын көзөмөлдөө ушул жерде отурган бардык жетекчилер сиздерге бизге милдеттендирилет. Ар бир кызматкер ишембиликке тийиштүү шаймандар менен чыгып, бөлүнгөн аймактагы бардык таштандыларды чогултуп, таштанды ташуучу унаага жүктөп берүү милдеттендирилет. Бул жерге жеке эле ошол магазиндин ээлери эмес, банктын жетекчилери бар, банкирлер бар, ошо ишкерлер, бул ар бир кафенин, ресторанын ар бирөөнө эми бул бардыгын башын баштап атабыз, аягы көйгөнө көйгөн. Бул нерсе менен жөн эле сиздерди тазалатып коюу максат эмес. Бул ушул ар бир жараныбыз ушул тазалык эмне экенин түшүндүргөнгө да аракет кылабыз. Бөлүнгөн ошол аймакта таштандылар алынбай калса, же шыпырылбай тазаланбай калса, жарлыктын алкагында тийиштүү жетекчилерге чаралар көрүлөт деп. Буну эскертип коелу сиздерге. Таза шаар кылып кармайлы.